Assalamu алейкум, кымбаттуу кыргыз эли мекендештерим. Мен жанагы кече ичип алып топурон кылган Кытай боюнча айтайын дедим элем. Баягы депутаттарга чалып коркутуп атканчы. Мен айтайын дегеним, депутаттарга чалып элди коркуткан ким ал дейм да. Ал депутаттар өзү ким айткылачы? Депутаттар бизди коркуткуда ким алар? Алар ошо биздин шотубузда жашаган. Алардын минген унасы, кийингени, алып аткан айлык майын акчалары, алар кимдин шотунан? Ал карапайым калктын шотунан. Анан ошол адамдар келип бизди кандайча коркутат? Мен түшүнбөй атам бул жердечи. Мен айтар элем, жана Кытайларды без виза киргизели, Кытайларды андай кылалы, мындай кылалы деген жана депутат ким эле? Махабат Мавлянова. Кичине бир нерсени кылардан алдың, бир акыл эсиңди иштетип, жалпы элдин көйгөйүн карап туруп анан кылыш керек бул нерсеничи. Мына Кыргызстанда канчалаган Кытайлар жүрөт? Канчасы мыйзам бузуулар болду? Ким жооп берди? Махабат Мавлянова барып жооп бердиби аларга? Жок, жооп берген жок. Урматтуу кыргыз эли, мен айтар элем, ушул депутаттарды шайлап атканда кичине ойлоп койбойлу, кичине карап койбойлу, каяктагы бир акчага талашып, шуркап, жарышып шайлайбыз өзүбүзчү. Биз Кыргызстандын келечегине депутаттардан үмүт кылбай эле коелу, кыргыз элим. Кыргызстандын келечегине баары бир кыргыздан үмүт кылалы. Кыргызстан депутатсыз калса дагычы мен лично ыраазы элем да. Кыргызстанда ушу депутаттар жок болуп кетсе дагы ыраазы элем мен. Депутаттардын не пайдасы дейт, айткылачы? Кимге тийди пайдасы? Кимге тийди? Тийсе өзүгө тиет, тийсе тууган урууга тиет. А жалпы Кыргызстанга эмнеси тийди? Албетте зыяны тийди. Мен айтар элем, урматтуу мекендештер, кыргыз элим, ушул депутаттардан шайлаган, алган акчаңарды керек болсо кайтарып бергиле дагычы. Жалпы кайтарып берип ушу депутаттарды кууп эле чыгыш керек ал күнүн ичинечи.